Кадимки эле гигиенаны туура сактоо коронавирус менен күрөшүүдөгү эң башкы ыкма катары калууда. Ар бирибиз эле колду кайра жууп, бет кап тагынып, колду эле эмес, кармаган буюмдарды дагы санитайзер менен тазалап, керек болсо жашаган үйүбүздөн жумушубузга чейин дезинфекциялаган учур көп эле болду. Тилекке каршы коркунучтуу вирусту алдын алуу үчүн башка ыкма табыла элек. Бул сөз дарыгерде берүүсү. Бүгүн биз коронавирус жөнүндө сөз кылып, аны менен жакындан таанышабыз. 2019-жылдын 8-декабрында коронавирустун жаңы түрү Кытайдын Ухань шаарында аныкталган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 11-мартында бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аны пандемия деп жарыялады. Азыркы күнгө чейин COVID-19 жайылуусун токтото элек. Ал планетадагы 180 өлкөнү каптап, бүгүнкү күндө 1 миллионго жакын адам өмүрүн алып кетти. Ал эми бул илдетке кабылгандардын саны 30 миллиондон ашты. Айтсаңыз, коронавирус деген термин каяктан келип чыкты? Мунун чечмелениши кандай болот? Эмне түшүндүрөт бул? Коронавирус деп бул таажысымал вирус деп кыргызча айтып коелу. Ошо түзүлүшү ошо таажыга окшош болгон. Микроскоп менен караганда таажыга окшош болгондуктан бул илдетти коронавирус деп атап коюшту. Андан соң жанагы COVID-19 деп дагы көбү сурап атат. Эмне үчүн COVID-19 деп? Бул ко деген ошол коронавирус деген сөздөн, ви деген бул вирустун сөзү. Андан соң акыркы д тамгасы бул англис тилинен алынганда disease деп ошол илдет деген маанини билдирет. А 19 деп бул ошол Кытайда Ухань шаарында 2019-жылы пайда болгондуктан COVID-19 деп айтып коюшту. COVID-19дон кеңири тараган белгилерине дене табынын көтөрүлүшү, кургак жөтөл, тамактын оорусу, тез чарчоо, мурундун бүтүшү, баш оору, муун жана булчуңдардын оорусу, диарея, даам менен жыттын жоголушу кирет. Аталган белгилер акырындан өөрчүп, адатта бейтаптардын 20%-ында гана дээрлик бардыгы кезикпесе, көпчүлүгү бул ооруну жеңил өткөрүшөт. Ал эми вирус дартка чалдыккан адамдан чүчкүрүү же жөтөлүү учурунда абага чачыраган тамчылары аркылуу жугат. COVID-19 жайылуусу башка ооруларга салыштырмалуу абдан тез болот. Мисалы, сасык тумоого салыштырганда COVID-19 аба аркылуу, мисалы үчүн ошол оорулуу бейтап чүчкүргөндө, оорубаган бейтапка ошол сүйлөшүп жаткан учурда жугат. Андан соң кандайдыр бир мисалы үчүн стакан же башка бир буюмдарды оорулуу адам кармаса, аны оорубаган адам кармаса, байланыш аркылуу жугат. Ошол учурларда жуктуруп алса болот. Эмне үчүн колду самындап жууш керек? Көпчүлүк вирустар аба аркылуу жана бири-бири менен кол кармашып саламдашканда жугат. Эгер оорулуу адам менен бир жерде чогуу болсоңуз, анда сиз дагы жугузуп алуу коркунучу бар. Вирус сиздин организмге абадагы эң майда тамчылар аркылуу же колуңуз менен мурдуңузду, көзүңүздү же оозуңузду кармалаган учурда жугуп калышы ыктымал. Эмне үчүн колду самындап жууганда бул коркунучтан арылабыз? Окумуштуулар аныктап чыккандай, коронавирус SARS-CoV-2 протеиндерден, белоктордон жана башка заттардан турган липид менен, башкача айтканда, май кабыкчасы менен капталган. Ал вирусту ар кандай нерселерге байландырат. Мисалы, адамдын терисине жабышчаак кылат. Майтакты деле элестетип көрсөңүз, андан арылыш оңойго турбайт эмеспи? Ошол себептен вирусту жөн эле суу менен кетирип сала албайбыз. Колду самындап жууганда липид байланыштары бошоңдойт да, самын суу вирусту колдон агызып жууп кетет. Колдоруңуз эми чындап таза. Эгерде колду самындап жуугандын эч кандай деле өзгөчөлүгү жок, бул кадырет эле көрүнүш деп эсептесеңиз, анда сиз жаңылышасыз. Доктурлардын кабинеттеринде байкасаңыздар, колду жууштун эрежеси көрсөтүлгөн схемалар илинип турат. Кыскача айтсак, колду жууганда эки алаканыңызды, манжаларыңыздын арасын, билегиңизди жакшылап самындап жуушуңуз керек. Колуңузду жакшылап жышыңыз. Жууган соң колуңузду кургата аарчыңыз. Бул учурда салфетка же кагаз сүлгүсү сиздин эң мыкты жардамчыларыңыз боло алышат. Колдугу жуйбуз, антисептик менен тазалайбыз. Ал эми күнүмдүк колдонуучу буюмдарда вирус сакталабы? Ооба,
вирус буюмдарда дагы жашай алат. Бирок аларды биз дезинфекциялоочу каражаттар менен өлтүрө алабыз. Изилдөөлөргө таянсак, вирус желим жана дат баспай турган болотто 72 саатка чейин, жезде 4 саатка чейин, ал эми картон кагаздарда 24 саатка чейин жашайт. Мындан улам үйдөн сырткары жүргөндө көз, мурун жана оозуңузду кармоодон оолак болуңуз. Колдон келишинче курамында спирти бар каражаттар же самын менен колду тазалап турууну унутпаңыз. Эгерде дарыканада же дүкөндөрдө антисептик таба албай калсаңыз, анда үй шартында дагы өзүңүз оңой эле жасап алсаңыз болот. Көптөгөн рецепттердин арасынан натыйжасы көбүрөөк боло турганын жана колдун терисине азыраак зыян келтире турганын тандап алуу маанилүү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму төмөнкү заттарды кошууну сунуштайт. 96% этил спирти же 99% изопропил спиртин, 3% кычкыл суутеги, перекись водород, 98% глицерин колдун терисинин кургап кетишинен алдын алат. Тазартылган же кайнатылган жылымык суусу. Эми шартыңыз бар болсо, дозатору бар ылаяктуу идиш сатып же тандап алсаңыз болот. 100 мл көлөмдөгү антисептик каражатына ээ болуш үчүн керектелүүчү заттар төмөнкүдөй катышта болушу керек. Этил спирти 83 мл, кычкыл суутеги 4,2 мл, глицерин 1,4 мл, суу 10 мл. Кошулманы жакшылап аралаштырган соң керектүү идишке куюп алсаңар болот. Анткени суюктук даяр. Колду мындай антибактериалдык гель менен 30 секундтан кем эмес сүртүнүш абзел. Болбосо спирт вирустун кайыкчасын бузуп жетишпей калат. Антибактериалдык затты колуңузга, алакандарыңызга жана манжаларыңыздын арасына жакшылап жеткидей болгондой сүртүңүз. Дерматолог врачтар антисептикти зарыл болгон учурда гана колдонуусун эскертет. Эгерде самын менен кол жуу мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда аны эле колдонгонуңуз туура. Күзүндө суукка урунуп калуу коркунучу көбүрөөк. Мындай учурда биз көнгөн курч мүнөздөгү вирустук инфекция дагы күч алчу эле. Көпчүлүктү ойлондурган суроо, анын коронавирустан айырмасы барбы? Жана аларды кантип айырмаласа болот? Чындыгында аталган вирустук оорулардын белгилери окшош болгону менен COVID-19ду даам менен жытты сезбей калуу жана жогорку температуранын көп убакытка сакталышы айырмалап турат. Ал эми толук аныктоо үчүн сөзсүз түрдө ПЦР анализ тапшыруу керек. Коронавирустун биринчи белгилери байкалганда шыр эле медицинский жардамга кайрылган жакшыбы же үйдө обочолоно отурган оңбу? Жакшы суроо бердиңиз. Себеби пандемия ошол бизде пик болуп турган учурда элдин баардыгы эле башында эле дене табы 37 болсо деле же жыт сезим жоголуп калса эле жанагы 118ге чалып линияны бошотпой жатты да. Багы ким оор абалда болгондор болсо телефон чала албай, ошол жардам ала албай биз медицинабыз аябай кыйын абалга туш келип калды ошол убакта. Ошондуктан мен азыр бизди көрүп турган адамдарга айтып кетет элем, эгер сизде биринчи белгилери пайда болгон болсо, паникага алдырбай, стресске алдырбай, үй шартында жок дегенде кеминде 3 күн бою өзүңүздүн абалыңызды карашыңыз керек. Мындай изоляция болушуңуз керек да, изоляция болуп, дене табыңызды ченеп, суюктукту бат-баттан ичип, эгер көтөрүлбөй болгон болсо, ошол эле эрежени сактап үй учурунда, үй шартында карап турса болот. Анан көпчүлүк дагы башка бир суроо берип атат. Эгер өрчүп кетсе эмне кылабыз депчи? Ал 3 күндүн ичинде эгер жакшы мындай жаман көрсөткүч болбосо, анда өрчүп кетиши кыйыныраак. Көпчүлүк учурда эмне үчүн өрчүдү? Бул баягы бейтаптар өз алдынча баягы коңшу айткан же дагы башка бир табып айткан кеңештер боюнча дарыланып жатып, ошо өздөрү өрчүтүп алды ооруну. Коронавируска чалдыккандардын ичинен 80% аны жеңил өткөрөт. Алар үчүн дени сак жашоону кармануу, күнүнө жеңил көнүгүүлөрдү аткаруу же 10 000 кадам басуу, суюктукту көп ичүү жана керек болгон учурда дене табын түшүрүүчү каражаттарды колдонуу жетиштүү болот. Бирок бейтаптын температурасы 3 күндөн ашык кармалып, жана анын көрсөткүчү 38 градустан түшпөй жатса, пульсоксиметр менен сатурацияны текшерүү керек.
Кандын кычкылтек менен байытылышы 90-дон ылдый түшкөн кезде бейтап оор абалда деп эсептелинет. Мындайда сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө дарылануу кажет. Вирусту жуктуруп алган адамдар мисалы үчүн абалынын мындан дагы оорлоп күчөп кетпеси үчүн кандайдыр бир кадамдар барбы? Сөзсүз түрдө бул биринчи иретте иммунитетти чыңдаш керек. Кантип бул биринчи суюктукту көбүрөөк ичип, анан баягы кадимки эле сасык тумоодо үй шартында дарылангандай эле үйдө жана төшөктө жатып суюктукту ичип, андан соң жанагы чай, имбирный чай деп айтып аттык, ошону ичип, малина менен лимон менен аралаштырып эле ден соолугубузду чыңдап байкап турсак болот. Эгер бейтапта өнөкөт оорулар болсо, кант диабети, жүрөк оорулары болсо, сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк дарыгерге бейтап кайрылыш керек. Эгер кайрылбаса, ал илдеттин өрчүп кетүү коркунучу бар. Себеби ошол мен айтып кеткен илдеттер бул биринчи иретте жанагы кооптуу болот бейтап үчүн. Анан баягы өнөкөт ооруларды коронавирус илдети бат эле өрчүтүп салганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан өнөкөт оорулары болгон бейтаптар болсо, үйдө күтүп олтурбай эле ошол үй бүлөлүк дарыгерге барып, андан соң бейтапканага жатабы же жатпайбы маселесин чечиш керек. Көптөгөн адамдар паникага, коркунучка алдырышып дагы ушул паника менен коркунучтун дегеле таасири барбы бул вируска? Биринчи, албетте чоң таасири бар. Себеби паника жана стресс бул бизде терс гормондорду организмде иштеп чыгат. Бул иммунитетти түшүргөнгө абдан чоң салымын кошот. Мисалы үчүн, кээ-бир мен өзүм жеке тажрыйбамда мага кайрылган бейтаптар болду. Паника болгону сезилип жатты. Ошо паникага байланыштуу ошол жакшы эле болуп жаткан бейтап, мындай айыгып кетейин деген бейтап, ошо паникага алдырып, кайра ооруларын күчөтүп алды да. Мисалы үчүн, дене табы көтөрүлбөй эле, жыт сезими жоголуп эле, жакшы эле болуп жүрүп эле, анан мага телефон чалып, башка нерсе болбойбу, дем кысыгып, кечинде уктап жатып, баягы дем ала албай калбаймбы деген мисалдарды айтып жатып эле, эртеси күнү дене табым көтөрүлүп баштады деп. Ошентип баягы паника аркылуу эле көп адамдар ошентип демек аларга психологиялык жардам дагы абдан керек экен. Бизде өлкөдө деги психологиялык жардам деген каралганбы бизде? Азыркы учурда мен кече күнү Twitterде бир аз сурамжылоо жасадым эле. Азыркы учурда албетте бар, атайын телефондор бар. Азыркы учурда психологдор оорудан айыккандар менен көбүрөөк иштеп жатышат. Себеби көпчүлүк кайрадан ооруп калуу же башка ооруларды күчөтүп алуудан коркушууда. Ал эми дарыгерлер болсо иммунитетти көтөрүү үчүн тамакты мүнөздөп жеп, спорт менен машыгуу керектигин белгилешет. Өнөкөт оорулары барлар үчүн дарыгердин толук текшерүүсүнөн өтүп коюуну сунушташат. Коронавирус илдети жаңы оору болгондуктан, жаңы түрү болгондуктан, бул илдет биз үчүн абдан сырдуу болуп атат. Себеби бейтаптардын бизге кайрылуусунан себеп ар түрдүү баягы өрчүп кеткен өнөкөт ооруларды көрүп жатабыз да. Мисалы үчүн, бир бейтап келип мен унутчак болуп калдым деп жатат. Башка бир бейтап келип мен жанагы уктай албай калдым деп жатат. Кээ биркилер болсо жанагы уйку баягы башка, мисалы үчүн боору болобу же бөйрөгү болобу, ошол жактан кандайдыр бир мурда билинбеген оорулар пайда болду деп жатат. Жана эркектер боюнча кээ бирки маалыматтар боюнча жанагы тукумсуздукка дагы алып келиши мүмкүн экен. Ошондуктан бул абдан коркунучтуу оорулардын бирөөсү. Элиме айтып кетет элем, баягы бул илдет биз уже оор бүттүк, эч нерсе болбойт деген суроолордон алысыраак болуш үчүн, алыс болуш керек. Андан сөзсүз түрдө кайра калыбына келиш үчүн дарыгерлерге кайрылыш керек. Айрым учурларда жит сезүү бир жумадан 2-3 айга чейин жоголушу мүмкүн. Бул учурда кабатыр болбоңуз. Эгер жит сезүүнүн тез кайтып келүүсүн кааласаңыз, бир гана дарыгерлердин берген кеңештерин карманыңыз. Анткени спиртти жыттуу аркылуу жит сезүүнү кайтаруу деген жаңылыш ой. Адистердин айтуусунда анын кесепетинен ден соолук жабыркап калышы ыктымал. Спиртти бат-баттан жыттаган зыян. Себеби ошол биздин мурдубуздагы
кабыкты күйгүзүп салышы мүмкүн. Анда биз тескерисинче жытты өмүр бою сезбей тургандай болуп калабыз да. Бул арак боюнча дагы айтып кетет элем. Баягы пандемия бизде башталып жатканда көпчүлүк учурда баягы маалыматтар таркап кеткен. Ошол спиртти жыттап турса, бейтап оорубайт экен депчи. Тескерисинче ошол учурда бейтаптар мас болуп калып, мас болгондо организм кайрадан иммунитети түшөт. Ошол алар ооруп калганга күчү мындай тездетип коюшту да, көпчүлүк учурдачы. Ошондуктан арактын эч кандай пайдасы жок. Биринчи баягы маалыматтар тарап жатканда ошол тамеки чеккендерде оорубайт экен депчи. Бул деле ошол тамеки чеккен адамдарга шылтоо болду. Демек, мен туура эле ошол тамекини чегип жаткан турбаймынбы деп өздөрүнү баягы алаксытышты. Бирок тескерисинче биз ошол кызыл зонада иштегенде байкадык, ошол тамеки чеккен адамдар оор ошол абалды өткөрүп, кээ биркилер кайтыш болуп кетти. Себеби ошол биздин өпкөбүз ушунчалык баягы терс затка уулангандыктан ошол коронавирус илдетине баягы күч мындай каршы көрсөтө алган жок. Программанын соңунда сактануучу чараларды көз жаздымда калтырбоону эскертебиз. Сөзсүз түрдө гигиенаны жана социалдык аралыкты сактап, адамдар менен учурашканда тыгыз байланыштан алыс болуңуздар. Ал эми кийинки берүүдө биз COVID-19 аныктоо менен обочолонуу эрежелерине кенен токтолобуз. Азыр болсо тезинен биздин социалдык баракчаларыбызга катталып, коронавирус жөнүндөгү актуалдуу жана тастыкталган маалыматтарды алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Нургүл Абдразакова болдум. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.